Араңарда деген коррупционерлер жоқ деп айтып қойғылы, мен ошого биякта ишенген бир да депутат жоқ болот да. Бардыгыбыз түшүнөбүз. То же самое произошло мына салык инспекциясында. Элди ЭТТН деп мына ар бир тыйынын сыгам деп коюп, өзү 3 миллиардта пурдуп атат. Унчукпай кетип атат анан под аплодисменты. Мы ни при чем деп. Бул жерде деле ошондой болуп атат да. Эптеп эле элди тономой, эптеп эле ишкерлерди тономой, иштейин деген киши жок. Элин баары Казакстанга бизнесин көчүрүп атышат, Өзбекстанга. Алар жыргап атат. Болбойт да, урматтуу жетекчилер, токтотпойсуңарбы? Миллиондоп алып келип атасыңар. Эмне кылып бердиңер ошол шарттарды? Миллиондоп тоногондой. Урматтуу коллегалар, суранам да, бул мыйзамды же Биз бийлик курултайдын ишине, ана шайлоолорго, мейли кандай шайлоолор болбосун, жергиликтүү шайлоо болобу, парламенттик шайлоо болобу, президенттик шайлоо болобу, бийлик кийлигишпейбиз да, кийлигишпей атабыз да, кийлигишпейбиз дагы мындан кийин. Анан Бекбосун Бөрүбашев менин кеңешчим, ушул эмеге киргенге мен каршымын. Анткени ал менин кеңешчим болуп туруп, анан эртең сөз болот. Эгер кеңешчиликтен кетип, бул комиссияга кошулам десеңиз, анда макул. Күлкү эмес, бул мен макул, Садыр Нуркожоевич. Биз сиздин айткан сөзүңүздү эске алалы. Алладан жаган нурсуз сиз, нур. Сизге жана сиздин командаңызга чоң рахмат. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, жол бүтсө, Зардалдын жолу бүтсө. Иштеген техникалардын бирин минип, айдап, Зардалга өтүп барсаңыз. Сиз деле ошо жол Зардалдын жолу менен айдап өтүп барсаңыз, демек жол эң сапаттуу курулган болот. Зардалдагы ачылбаган кендер ишке кирип, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкон, тоо туристтери байырлаган экологиялык таза Зардал айылы күнү келип шаарчага айланат, урматтуу президент. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, дагы бир жолу элдин, зардалдыктардын ыраачылыгын сизге билдирип чоң рахмат айтмакчымын. Алардын дагы бир жакшы сөзү бар, урматтуу президент Аяшова. Өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, көйгөйлөр жүздөп чечилип жатканда, аймагыбыздагы жаралган көйгөйлөрдү аймак делегаттары наказ кылып келген соң айтууга туура келип жатат. Бул наказ кылгандар Карабак айыл аймагы эң көп баатыр энелер жашаган айыл, эң көп балалар жашаган айыл, эң көп төрөгөндөр ошол жерде. Бизде өтө нерселер көп. Алар эмне деп наказ кылып атат? Карабак айыл айылында 375 орунду мектептин агызы документтери даяр, райондук билим берүү бөлүмү биринчи кезекте силерге салып беребиз деп сөз берет, бирок кезеге эле жетпеди. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаң не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 эмбак номери Махабат бо деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп, Эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып, терминалга өзүнүн Эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Алай районунун Жошолуу айылынан 40 аксакал простатит болуп өлдү. Мен мындай деп айтайын. Ошондой эле бүгүнкү күндө биздин жаштардын бардыгы простатит менен ооруп атат. Не себептен? Себеп дегенде түшүнүп түшүнбөй 5 мал даарат ала беришип, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча, мен оюмча простатит боюнча биринчи орунда турабыз. Мен ойлонуп атам да, кечээ теңирчинин сөзүнөн кийинчи алайлыктар простатит болду деп атпайбы? Мен алайга концерт коюп барып калсак чыгып
Assalamu alaikum простатиттер деп баштайт экенбиз. Мен бир простатит досум бар эле десе эле, алайлыкпы? О жерде аксакал өлүптүр жакында, бечара простатит болсо керек да деп эле жүрөткенбиз. Assalamu alaikum, урматтуу алайлык бир туугандар, алтындарым, сиздерден мен чоң таазим кылып кечирим сурайм. Ичинде түшүнбөстүк болуп калды окшойт. Ойлонбой сүйлөгөн оорубай өлөт болуп мен дагы бир теңирчиге теңеле коем деп, ал динге каршы чыгып, токтоткула, муну токтоткула деп эле каршы чыгып аткандан ачуум келип угуп турсам, статистика кылып эле ал айда мынча аксакал простатит болуп өлдү, анан мынчасы простатит болду, жаш балдар минтип дей бергенден ошо мектепти курууда пайдаланылган материалдардан уулуу заттар чыккандыгына байланыштуу көптөгөн окуучуларыбыз жабыркайт, мурду канайт, баш айланат, эсин жоготкон учурлар бир топ кездешет. Эмнеден салынган ал? Ал деген ошо изавер жука жакы сипанел болуп салынган да. Ошонун ичине изавер жак базалит дегендер көп колдонулган, крышасына дагы, үстүнө дагы капталдарына. Ошондон күнү сыганда уулуу заттар чыгып, ошо окуучулардын менен мугалимдердин баш айланып чыгылган учурлар акыркы учурда көп кездешип атат. Ошол себептен окуучулардын көпчүлүгү 9-классты бүтүп шаарга кетүүгө мажбур болуп жатышат. Күн жылыган учурда көптөгөн окуучуларыбыз мектепке баруудан баш тарткан учурлар да көп кездешет. Себеби баш айланып кулагандан алар ушундай бир паника калтырган учурлар дагы катталып атат. Ошондуктан айылыбыздын негизги көйгөйү болуп эсептелинген мектеп маселесин ошо бул жака алып келдик. Мектепте канча окуучу окуйт? Азыркы учурда 240 окуучу бар. Биринчи класстан 11 класска чейинки толук орто мектеп болуп саналат. Абилес уулу Алайдар атындагы орто мектеп. Жана да ушундай эле маселе Кочкор районунун Семизбел айылында дагы бар. Ал дагы ошол 2006-жылдагы жер титирөөдө курулган. Аларда дагы ушул маселе курс боюнча. Бул жака келерде тех кызматкерлеринен баары келип кайрылышты. Аларды жылытуу системасын кышында дайыма жагууга мүмкүн болбой жатат. Себеби аны жылытуу системасына кеткен кабелдер аябай ичке, анан сапатсыз болгондуктан дайыма иштетүүгө мүмкүн болбой, өчүрүп турууга мажбур болушат экен. Ошондуктан мектепте жылуулук маселеси куш болуп, эртең мененкисин окуучулар сырткы калың кийимчен отуруп окууга мүмкүн мажбур болуп жатышат да. Маселеси 2006-жылдагы жер титирөөдө эски мектебибиз жараксыз абалга келгендигине байланыштуу 10 жылдык экспериментальный максатта курулган жаңы мектебибиз бар болчу. Ошол мектептин мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу ушу Садыр Нуркожоевичтен жана курулуш министри Орунтаевтан жаңы мектеп, заманбап мектеп куруп берүүсүн суранабыз.